Күз кыштан чыгуу үчүн 2,5 миллион тоннага жакын көмүр керектелет. Бүгүнкү күндө 1 миллион тонна кара алтын казылып алынып, учурда дагы 45 компания тарабынан көмүр казуу жумуштары жүрүп жатат. Келерки күз кыш мезгилине республикабыз боюнча 2 миллион 460 миң тонна көмүр даярдашыбыз керек. Анын ичинен 1 миллион 110 миң тоннасы бул Бишкек жылуулук электр борборуна кетет. 1 миллион 100 миң тонна көмүр бул калктын керектөөсүнө жумшалат. Андан тышкары 240 миң тонна бул бюджеттик жана социалдык мекемелердин керектөөсүнө. Бүгүнкү күнү ушу 8 айдын ичинде көмүр казуу ишканаларын республика боюнча 1 миллион тонна көмүрдү даярдашты. Бул түштүк региондо 650 миң тоннада, калганы 350 миң тонна бул түндүк региондо. Дыйкан Кара Кече жолунда айдын ортосуна тоо көчүп, каттам убактылуу токтогону менен көмүр казуу жумуштары токтогон жок. Азыркы тапта өлкөдөгү кара алтындын иригенинен күнүнө 100гө жакын унаа көмүрдү жүктөп, республика боюнча жеткирүүдө. Кара Кеченин жолунун көчкү түшүп жабылып калган боюнча 25 сентябрда ал жол ачылды. Ачылганда дагы деле болсо ошол жолду кеңейтүү оңдоо иштери жүрүп атат. Күндүз эртең мененки 8ден кечки 6га чейин ошол жерде жол транспорт министрлигинин кызматкерлери иштеп, жолду кеңейтип иштеп атышат. Суукта электр жарыгынын үзгүлтүксүз берилиши маанилүү. Бүгүнкү күндө электр чубалгыларын оңдоо иштери 83%га аткарылды. Ушул жумада атайын комиссия жерлерде болуп, кышка даярдыктарды текшерет. Азыркы учурда биз капиталдык ремонтторду жалпы линия подстанцияларды, линияларды биз 110 киловаттан жогорку чыңалуу линияларды эксплуатация кылабыз. Кыргызстан боюнча бүт эле подстанцияларда ошо планга киргизилген токтом менен бекитилген биздин подстанция менен линиялардын объемдору бүттү десек болот. Эми 17% калган, 17% 15 октябрга чейин биз бүтүрөбүз. Айрыкча кыш мезгилинде токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү маанилүү көрсөткүч. Азыр анын көлөмү 15 миллиард 196 миллион кубометрди түздү. Адистердин айтымында бул көлөмдөгү суу күз кыштан өтүүгө жетиштүү. Азыркы күндө токтогул суу сактагычынын көлөмү 15 миллиардтан бир аз ашыгыраакты түзөт. Жана ошондой эле биздин өзүбүздүн пландаштырылган графиктердеги негизиндеги ремонттор жана оңдоо жумуштарынын негизи түзүлгөн. Алардын баарын аткарып атабыз. Октябрдын аягына чейин аткарып бүтөбүз. Ошону менен күз-кыш мезгилин өткөнгө даяр болобуз. Белгилей кетсек, кышка карата камылга ала жаздан бери токтой элек. Адистердин айтымында даярдыктар ноябрга чейин уланып, кышка көрүлгөн даярдык иштери толугу менен аяктайт. Кыял Шаршеева, Айжамал Болот кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.